Рахмат, Астанбек Арыспек, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акунжанович, 2015 жылы 16 апрель жазып алсаңыз 159-Б номеринде токтомун өкмөт кабыл алган. Ал жерде Алымбек Таткан 2015 жылга карата мамлекеттик, белгилеп кетейин, мамлекеттик деңгээлде өткөзө турган иш-чаралар каралган. Бир топ протоколдор кабыл алынып, бирок ошол мезгилде шайлоого байланыштуу бул иш-чаралар жылдырылган. Азыр мына 14 ноябрда өткөн атыптыр, бирок мен айтайын деген эмне өзгөрдү? Премьер-министрдин көз карашы өзгөрдү, же бир башка чиновниктерибиздин көз карашы өзгөрдү. Эмне үчүн мамлекеттик деңгээлде өткөзө турган иш-чаралар көпчүлүгү жокко чыгарылып, райондук деңгээлге өчүрүп салышты? Мен ойлойм, бул туура эмес. Ал жерде максат той өткөзүү эмес да, максат Алымбек Татка ким болгон, кандай чоң кызматтарды ээлеген, кыргыз элине, кыргыз жерине кандай салымын кошкон, мамлекеттин түзүлүшүнө, бүтүндүгүнө кандай чоң зор салымын кошуп, керек болсо өз жанын берген. Мына ошону келечектеги жаш муунга, азыркы муунга көрсөтүү максатында өткөзүлгөн иш-чаралар болчу. Ошондуктан азыр ноябрда болбосо мейли жазга жылдырайлы. Бирок ошол өткөрүү комитетин вице-премьер Алтынай Сейитбековна өзү башкарсын жана ушуну жакшынакай мындай мамлекеттик деңгээлде өткөзүшүн өтүнөт элем. Ал жерде бир топ аксакалдар нааразы болуп атат. Ал жерде керек болсо мына азыр анча-мынча биздин элдерибиз финансылык жактан мейли өзүбүз каражаттап берели деп, бирок жакшынакай өткөзөлү деген сунуштар түшүп атат. Ушуну эске алып, ушуну жеткизип койсоңуз. Шашпай жазында өткөзөлү, бирок жакшынакай кылып өз деңгээлинде өткөзөлү. Экинчи маселе, негизи эле ушул биздин ата-бабаларыбыздын даражасын барктоо, даражалоо маселесин көтөрөйүн дедим эле. Мына Кожомкул атындагы спорт сарайдагы болуп аткан чырды бир топ элдерде кайрылып атат. Туура, ал жерде биздин патриот балдарыбыз бар экен, өз финансы менен ошол жерде ремонт кылыптыр, бирок жанагы жардамасы аша чаап кеткенин баардыгы эле сөз кылып атат. Мейли ошол отуруштардын артында болсун, бирок алдындагысын алып, андан көрү ошол Кожомкулдун сүрөттөрүн илип койсо баарына жарашмак. Анткени ал жерде эл аралык ар кандай турнирлер өтөт, эл аралык иш-чаралар өтөт. Кичине мындай уят болуп калбайлы да. Ушуга көңүл буруп коюңузду суранам. Рахмат.